бир адам өзүнүн чындыгы урат. Мен эми өзүмдүн чындыгымды айтайын да. Өзүмдүн чындыгын айтайын. Эмне үчүн мен Сайдулла Нышановго азыр каршы болдум? Анткени парламенттик комиссия иштеп атат. Алмамбет Насырканович бар ошо быйынкы мен. Эми ошону азыр дүрбөлөңгө салып чыгыштын кажети бар беле? Карыпкуловдун кара жашыгыны, азыркы Карпыкевдин кара жашыгыны айлап жатканын мен да кабарым бар. Мен да каршымын каралоо компаниялар жүрүп жатканына. Бул жакшылык алып келбейт. Мындан кийин мени да каралап башташы мүмкүн, бирок мен андан коркпойм. Дегеле ушул парламенттин башын жута турган ушул саясий интригалар болот. Үчүнтүп саясий куралга айлантып атабыз. Эгерде чындыгыңар бар болсо, чыгып туруп маалымат бар да. Ошол жактан айтып бергиле. Бирок Кыргызстанда эл билет да. Кимдин рейдер болгон, кимдин мародер болгон, ачиттин артын сугут жалайт деп коет Кыргызда. Эгерде ким өзүнүн чындыгы боло турган болсо, мен билем, мен көп нерсени билем. Кимдин уур экенин, кимде кайсы мүлк, Айдардын мүлкү кайыкта, Максимдин мүлкү кайыкта, алардын баары Кыргызстанда болгон окуялар да, эл баары билет, эл давно эле баа берип койгон, ким рейдер, ким мародер экенин. Ким ошого чындыкка чыгай турган болсо, чыккыла, мен менен дебатка чыккылачы бир мөөргө. Ошо чындыгыңарды мен чыгарып берейин. Айвереңарды айранды ачып берейин. Ошо коомдук каналдын 1 сааттык телебатка чыга турган ишин немеси мен деле төлөп берейин.